Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, НТ Спортто спорт тайм берүүсү кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Бүгүн кикбоксинг боюнча кенен сөз кылуу үчүн ушул студияга кадырлуу конокторду чакырдык. Кикбоксинг боюнча Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүндө желбиретип жүргөн, Азиянын, дүйнөнүн чемпионаттарын утуп жүргөн биздин мекендештерибиз, биздин спортчуларыбыз. Анда болсо мен четинен тааныштырып баштайын. Чыңгыз Бегматов, кош келипсиң студияга. Жана ошондой эле Чыңгыз Бегматов бул Азиянын 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатында байгелүү орунду алган, андан сырткары аралаш мушташ өнөрүндө дагы өзүнүн ийгиликтерин жаратып жүрөт. Ал эми сол жагымда болсо бул Рустам Ибрагимов 61,2 килограмм салмакта ийгилик жаратып жүргөн, ошондой эле Азиянын, дүйнөнүн ири турнирлеринде кадимкидей байгелүү орундарды алган мекендешибиз. Жана ошондой эле кикбоксинг боюнча Адлет Бекжан уулу бул Азиянын 2 жолку чемпиону, ошондой эле дүйнө чемпионатында байгелүү орунду ээлеген. Биз албетте кикбоксинг тууралуу кенен сөз кылабыз, анткени биздин мекендештерибиз өтө жакшы билет. Өз учурунда мындан 10-15 жыл мурда болуп көрбөгөндөй ушул кикбоксинг бизде чоң деңгээлге чыгып, ал учурда дүйнөнү дүңгүрөтүп турган учур болчу. Андыктан азыр деле ушул кайрадан жанданып, кайрадан ийгиликтер болуп жатат десек болот. Анда жакында ушул 25 февралда Кыргызстанда K1 Pro Max уюмунун аткаруусунда, же болбосо ошол уюм уюштурган ачык эл аралык турнир орун алмакчы. Анда Россиядан, Белоруссия, ошондой эле Казакстан, Өзбекстандан мушкерлер келип өздөрүнүн күчүн сынайт. Анда болсо биздин кыргызстандык мекендештерибиз ошо биздин желекти желбиретип, Кыргызстандын намысын коргомокчу. Эми Чыңгыз, сенден баштасак, даярдык кандай болот ушул 25 февралдагы? Биринчиден саламатсыздар. Даярдык Кудайга шүгүр жакшы. Биз дайым эле тренировкада жүрөбүз. Бул турнир дагы өзгөчө турнир. Себеп дегенде бул өзүбүздүн кыргыз жерибизде, өзүбүздүн мекенде, мындайча айтсак, өзүбүздүн бойлада десек болот. Жакшы даярданып атабыз. Кудайым буйруса, ошол турнирде жеңишке жетип, кыргыз желегибиздин желбирегин желбиретебиз деген үмүт менен тренировка кылып, ушул даярданып атабыз. Негизи машыгуулар каякта, кайсы клубта? Сен Жалал абадта, Восток деген? Жалал абад, негизи мен Жалал абадта Восток спорт клубуна даярданам. Ошол жакта тренировка кылып, азыр бул жакта Гермес профиде 10 күндүк сбор ушул жакта даярданабыз. Даярдык көрүү, машыгуу бул жакта өтүп атат азыр, Кандай салмакуу жагы кандай болуп атат? Азыр уже вейскуу салмак, ошол вейскуу процесс башталды. Ошол азыр 61 килограммда урушам. Азыр ошол 2 жумага жетпеген убакыт калды. Ошол учурда биз азыр вес менен алек болобуз. Ошол 61 килограмм салмакта урушам. Кандай оор өтөбү негизи сенде ушул? Менде өзү негизи салмак кууш ушул эң оор учур ушу менде салмак куу. Себеп дегенде мен 8 килограмм, 9 килограмм салмак кууйм. Дайым эле турнирлерде ушундай вес кууп эме кылабыз. Азыр демек салмак жагынан даярданып атасың. Андан сырткары машыгуулар баары, негизги машыгуулар өттүбү? Негизги машыгуулар өттү. Психологиялык жактан кандай өзүңдү сезип жатканы? Психологиялык жактан да аябай жакшы, өзүм жакшы сезип жатам. Кудайга шүгүр. Бүт баары. Жана ошондой эле Рустам, сага суроо берсек, мына ушул турнир жөнүндө айтсаң да, турнирдин масштабы канчалык, чет өлкөлөрдөн мушкерлер келип атат? Ну, данный турнир проводится у нас впервые на таком уровне большом. Раньше проводились турниры, Кубок Президента такие, но Гран-при, чтобы проводился это впервые в истории Кыргызстана. И те, кто организаторы этого турнира, заинтересованы, чтобы наши кыргызские кикбоксеры, наши спортсмены выходили и продвигали себя, чтобы мы выходили на мировые уровни также. И сейчас на данный момент будет 10 боев. Из этих 10 боев рейтинговые половина будет. Потом один бой, этот будет за звание чемпиона мира, где будет Дастан отстаивать звание. И также Гран-при будет, где я буду участвовать в Гран-при. Pro Max — это, получается, одна из сильнейших организаций на данный момент. И она сейчас развивается очень хорошо.
ошол Дастан Шаршеев мына 5 жыл болду да, ал Кыргызстанда беттеш өткөрбөгөнүнчү 5 жылдан кийин келип өткөрүп атат. Бул көрмандарга кызыгуу жаратабы? Да, он долго не дрался в Кыргызстане, и для него это получается как бы впервые будет, да, за 5 лет, за которые он провел в России все бои. Ну, здесь наш народ, который его любит, который его будет поддерживать. И мне кажется, ему родные стены еще больше помогут. И мне кажется, он покажет очень красивый и хороший бой. Өзүң жөнүндө айтсак да, даярдык кандай болуп атат азыр? Ну, у меня на данный момент настрой очень хороший. Идем потихоньку по этапам, как запланировали. Постепенно идем, в форму входим. Сейчас вес уже почти в норме, вес уже почти сделал. И подготовка идет очень хорошая, настрой хороший на победу. Иншаллах, покажем очень хорошие и зрелищные бои. Албетте, биз да күтөбүз. Анан 61 килограмм салмакта. Да, я буду драться на 61-200. Это профессиональный вес идет. В профессиональном весе идет на вес больше, 61-200. Чыңгыз дагы 61 килограммда да. Анан ушундай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде өзүңөр беттешиңер утсаңар, бири-бириңерге каршы чыгып калышыңар мүмкүн турабы. Ошондо негизи кыргызстандык мушкер менен беттешкен кандай, же башка өлкөдөгүлөр менен беттешкен кандай? Кандай сезим болот, ощущение? Ощущение? Ну, лучше драться с другими, чем со своими драться. Со своими мы и так на чемпионате Кыргызстана, на отборочных мы участвуем, деремся. А драться с другими как-то по-любому лучше. Получается, там по-любому выкладываешься на полную. А здесь со своими, когда дерешься, где-то не добиваешь, где-то жалеешь, где-то недоработки идут по-любому. А лучше драться с другими соперниками. Тем более сейчас в моем весе все титулованные бойцы. Здесь топ идет, топ-4. Все топовые бойцы, которые входят в десятки, в пятерки лучших спортсменов мира. В моем весе сейчас 2 чемпиона мира идут, которые... И я надеюсь, хорошие бои покажем, зрелищные. Они действующие чемпионы мира. И в своих организациях, в других организациях. И покажем хороший бой. Чемпиондук куруу үчүн качан беттеш болуш мүмкүн? Мисалы үчүн сен ийгилик жаратсаң. Титульный бой, например. Титульные бои? Да. Именно сен үчүн, да, мисалы үчүн? Хотел бы драться в титульном бою, да? Нет. Сейчас у меня, получается, по рейтингу он выше идет, чем титульные бои. В титульных боях я дрался тоже, за границей дрался, выигрывал. Титульные бои, за счет титульных боев повышается опыт хороший. И поэтому в дальнейшем я хочу также драться в профессиональных боях, титульных, рейтинговых боях. Азыркысы ошондо гран-при кандай? Гран-при, да, гран-при. Расскажи об этом подробно. Вот гран-при это то все. Гран-при там будут участвовать 4 спортсмена, 4 с разных стран. Получается, белорус будет, казах будет. Казах сейчас действующий чемпион мира по ВАКО-ПРО идет. И получается узбек. Узбек с Узбекистана боец, он также чемпион мира по Муатаю. И я буду здесь драться. И у нас 4 идет. И из этих 4 человек мы будем драться за выход в финал. У нас будет 2 боя. Первый бой, с кем попадет жребий, мы будем вытягивать. Кто с кем попадет, первые бои будем драться. Первые бои продеремся, и кто выигрывает, переходит в следующий бой. Получается, у нас за один вечер 2 боя будет. У всех будет по 1 бою, у нас будет по 2 боя, кто выиграет. Дальше 61 килограмм салмак. Да, 61-200. Есть рейтинговый бой, вот, где Чингиз будет принимать участие, это будет рейтинговый бой. Значит, вы мы вместе никак не становимся, потому что у него рейтинговый бой. У меня гран-при идет 4. 4 с разных стран. Өтө жакшы, ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле Адилет, сен 71 килограмм салмакта беттешесиң. Анан сенин даярдыгың кандай, салмак кууганда кандай болот сенде? Даярдык жакшы, Кудай буйрса жакшы даярдык бардыгы ойдогудай эле болуп атат. Азырынча ушундай эле болот, Кудай буйрса. Анан салмак боюнча салмак кууш азыр кыйыныраак болуп атат ушунусунда. Мындай жөн жүргөн убакта салмагың канча негизи? Жөн жүргөндө
1,82 ушундай чыгып аткан да. Демек 10 килого чейин салмак. 11-12 килограммга чейин түшүрүшкө туура келип атат азырчы. Эң көп вес түшүргөнүм азыр ушул турнирге болуп атат. Мурда көп түшүрбөчүмүн да, мындай 3 килограмм, 4 килограмм түшүрчү элем. Мындай кыйналбайт элем. Бирок буга чейин эле 71де беттештим. Буга чейин да 71 килограммда беттештип жүргөм. Анан Алыш спорт клубунда машыгасың. Ал жакта салмак кууганда кандай жардам беришет? Мисалы үчүн чогуу чуркашып, чогуу жанагы тер чыгаргандачы, чогуу жаныңда болгончу, ошондой болуп атабы азыр же салмак кууганда? Ал немени өзүң эле гонить этесиң, өзүң эле ал, например, өзүң салмагыңда жаныңдагылар жардам берет, өздөрүнүн ойлорун айтып, мындай кандай питание жөнүндө кылыш керек, кандай туура тамактаныш керек, кандай режим, ушундай витамин дегендей сыяктуу немелерин айтып, тренер өзүнүн немесин, оюн айтып, ушундай жардам беришет, жакшы. Анан өзүң жегенден кийин өзүң чыгарасың. Негизи эле да ушул салмак кууган, машыккан бул жакта эң чечүүчү ролду ким ойнойт? Только бир гана өзүңбү же ошол учурда мисалы үчүн машыктыруучунун салымы аябай чоң болобу? Сенин өзүң машыктыруучуң кийин ал кандай жардамдар берет? Менин машыктыруучумдун аты Алтай Омурбаев. Чоң салым кошот ал дагы. Вес түшүргөндө тренердин дагы жардамы мага, лично мага аябай чоң немеси тиет десем, жардам тиет десем болот да. Ошол 25 февралда боло турган турнирде атаандашың белгилүүбү азыр? Ооба, атаандашым айтышкан. Өзбекстандык мушкер, Өзбекстандын чемпиону К1 боюнча. Кандай атаандаш экен? Мындай беттешкендердин видеолорун көрдүңбү? Видеолорун көргөн жокмун, бирок профессиональный беттештерди өткөзүптүр. По-моему, 2-3 бой мушташыптыр. Бардыгында жеңишке жеткен. Жакшы, менин оюмча жакшы эле мушкер болот. Татыктуу атаандаш болуп Татыктуу эле атаандаш болот деп ойлойм. Сен эмненин негизинде утам деп ойлойсуң? Мисалы үчүн ар бир мушкердин өзүнүн жанагындай сүйгөн ыкмалары болот, иштелип чыккан. Сенин күчтүү тарабың эмне деп өзүң элестетесиң да? Менин күчтүү тарабым кол менен жакшы, бут менен жакшы. Эң биринчиден бул жерде характер болуш керек. Кандай ошого ишенишиң керек, өзүм утам дегенчи. Дымак күчтүү демек. Утам деген ичиңде ишенич болбосо, кол бутуң анан кийинки очередте неме болот да. Биринчи очередь ичиңен могулден ишениш керек деп ойлойм мен утушка. Анан кийин кол буттар, анан кийин кетет. Анан кикбоксинг менен эле машыгасың же Алыш спорт клубунда болсо, анда башка спорттун түрлөрү менен дагы алектенип, ал жактан катышып жүргөн учурлар болду беле? Жок, ал жактан Алыш спорт клубунда мен только кикбокс менен эле машыгам. Анан кийин мурда башында жаңы баштап жүргөндө бокска, анан уш сайындага чыгып жүрчүмүн. Анан азырынча кикбокс менен эле алектенип келем. Эмне үчүн кикбоксингди тандадың? Негедир мага жаш кезимден жагат да кикбоксинг. Мен жашымда телевизор көргөндө эле кыргыз мушкерлерин телевизордон көрүп калчумун. Мирбек Сүйүнбаев, Канат Сыдыгалиев деген, Алена Фоя деген сыяктуу, Кумар Жалиев дегендер бар эмеспи? Руслан Аббасов бар. Руслан Аббасов. Ошолорду телевизордон көрүп эле ошол кикбоксинг негедир мага аябай катуу жагып калган да, жаш кезимде мектепте окуп жүргөндөчү. Ошол кезде кикбоксинг аябай популярный болчу Кыргызстанда. Кыргыз кикбоксерлору аябай мындай күчтүү эле да. Азыр мына Кудай буйрса K1 Pro Max неме болуп атат. Кудай буйрса мында жаңы мушкерлер ошондой ийгиликтерди жаратат деп ойлойм. Демек азыр K1 Pro Max кадимкидей көңүл буруп, кайрадан ошол деңгээлге чыгарасыз. Кайрадан ошол деңгээлге чыгарат деген ойдомун. Жакшы. Ал учурда мындай абал эмес беле, жанагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо, Спартакта. Ошол жакта беттеш өттөргөндө ошол жака эл толуп турчу, Демек ошол учурларда ошол
экрандан көрүп ошондо сезимдер ойгонгон кикбоксингге. ошондой десем да болот да. Телевизордон көрүп, ошол өзүбүздүн кыргыздын мушкерлерин көрүп, анан кийин башка немелерди спорт жөнүндө передачаларды көргөндө да ушу кикбоксту көргөндө эмнегедир башкача сезим келчү да мага, башкача немелер менен, башкача көз караштар менен көрчүмүн ушу кикбоксту. Ушул эле эми акырын биз жанагы мурдагы бир учурдагы кикбоксингге жогорку деңгээлдеги учурга келип атабыз да. Сенде деле ошондой болсо керек. Кикбоксингге жөн эле келип калбай, бир убакта биздин ошол популярдуу кикбоксинг мушкерлерибизди көрүп жүргөн учур ошол кандай болду эле, ошолорду айтып берсең. Мен бул кикбоксингге келип калганымдын себеби бул мен телевизордон көргөн эмесмин, бирок таанычумун кикбокс спортчуларын. Менин өзүм бир агам бар болчу, Акмаль деген. Ошол агам ал дагы убагында кикбоксинг боюнча Кыргызстандын чемпионаттарына катышып, байгелүү ээлерге жакшы результаттарды көрсөтүп, ошол телевизорлордон чыгып жүрчү. Анан экөөбүз жакын жашачубуз да. Анан мени бир жолу алып барды кикбоксингге. Канча жашта элең ошол? Анда 2-класс болчумун. Ага чейин биз үйдүн алдында чогуу тренировка кылдырчу бизде. Анан ошентип кичине жашы чоңоюп, 2-класс болуп, акылга кирип баштаганда ошол тренировкага залга алып барды. Ошол күндөн баштап ошол кикбоксинг боюнча машыгып калдым. Ошол агама аркылуу ошол кикбоксингге келгем да мен. Анан ошентип тренировка кылып жүрүп, ошол видеолордон көрчүм кыргыз спортчуларын, кыргыз кикбоксчуларын. Ошолар аябай жакшы деңгээлде жүргөн, ошоларды көрүп мен да чоңойгондо ушундай болсом экен деп тилек кылчумун, мындай кыялданчумун. Азыр эми Кудайым буйрса, секин-секинден ошол ой максаттар ишке ашып жатат десем болот. Чындыгында секин деген менен да бир топ эле ийгиликтер бар да. Сенде мисалы үчүн Азиянын 3 жолку чемпиону болдуң да. Ошол биринчи жолу Азия чемпиону болгондо кандай сезим болду? Кийинкилеринде кандай? Биринчи жолу Азиянын чемпиону болгондо мен ошол 17 жашта болчумун. Бул чоңдор арасында Индия мамлекетинде болгон. Онда ал учурда мен ал сезимдеримди айтып жеткире албайм да сөз мененчи. Аябай толкундануулар болгон, ушунчалык сүйүнгөм. Мен да ушундай деңгээлге жетип, кыргыз гимни ошол Индия мамлекетинде кыргыз гимни чыкканда кубанып, көзүмөн жаштар толгон да. Ошондон кийин дагы ошол сезимдерди дагы күчөйтүш үчүн дагы тренировка кылып, ушул ийгиликтерге жетип атабыз. Ошондо канча беттеш болду эле ошол биринчи чемпион болгондо? Атаандаштардын жашы канча деле, сенден улуу беле алар? Мен ошол чемпионатта эң жаш спортчу мен болгом. Ошол чемпионатта атаандаштарым казак, иранец, анан Сирия болгон. 3 соперник менен урушкам. Финалда иранец менен урушкам. Алардын жашы бир топ эле улуу болчу менден. 27-25 ушундай жаштагы мушкерлер болчу. Ошондо канча бир 10 жашка жакын. 10 жашка жакын. Мен ошол убакта 2016-жылы 17 жашта болчумун. Жакшы, ошол убакта жакшы даярданып, жакшы формада болгонмун. Агайларыбыз менен жакшы иштеп, биринчи сенин турнириң дегенде ошол болгон күч аракет менен ушу даярданып барып чемпион болуп келгем. Андан кийин ошол сезимди кайра баштан өткөргүң келип, анан кийин кайра чемпион болдуң. Ошол Кудайдын насип кандай? Анда дагы бул жеңиштин сезимин өзү сөз менен айтып жеткире албайсың да. Себеби дегенде бул өтө чоң мээнет кетет. Күндөп, түндөп, вес кууганда ыйлаган күндөр, кыйналган күндөр, тренировка убагында травма. Ошолордун бирок бүт барын, ошолардын кыйынчылыктын бүт барын сен кыргыз мамлекетинин гимни жаңырганда унутасың да. Ошонун баарын жумуп кетет. Көздүн ошонун баары жумулуп кетет, унутуп. Анан кайра дагы ошол моменттен дагы башынан күч дем, башка күч дем пайда болот да. Ошону менен дагы алдыга кайра умтулуулар пайда болот. Ошентип жакында мына бизде болгон татта башка өлкөдө болгон турнирлер менен өзүңдүн күйөрмандарын көз алдында өткөн турнирлердин айырмасын кандай сезесиң? Бул айырмасы өтө чоң. Себеп дегенде бул өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң, бир туугандарың жаныңда болот.
анан бүт баары сени колдоп келишкен болот, залдагы адамдар, болельщиктер, мындай айтсак. Сени колдоп сенде өтө чоң мындай тапшырма, белиңде аркаңда тапшырма болот да, чоң жоопкерчилик болот да. Ал жоопкерчиликке сен так турушуң керек да. Жакында эле мен өзүмдүн жеримде дагы ММА боюнча ал өзүм Жалал-Абад жеримде, ал жерде дагы өтө чоң жүк болду да. Себеп деген ал жерде жалаң мен өзүм таанып эле жүргөн туугандарым да. Мындай айтканда, жаман оор болосуң, ойлоносуң, кыжаалат болосуң, азыр бул жерде утулуп калсам эмне болот? Бирок ошол учурда өзүңө ишенип чыксаң, бүт баары болот да. Жеңишке жетесиң. Демек, баары бир өзүңдүн үйүңдө беттешкен жакшы. Жакшы, анан кыйын дагы, бирок оор дагы мындай жоопкерчиликтүү болосуң. Бирок утсаң даамы да таттуу болот. Ооба, утсаң андан да сондай. Ошондой анан биз Рустам, сен ошондо тайбокс, ушусаң да кармаш урушу, рукопашный бой. Ушул 3 спорттун түрүндө жүрөсүң да. Анан сени ар тараптуу деп көптөр айтышат экен да. Сен үчүн кайсынысы жакын? Же болбосо ар тараптуу болгон сага ыңгайлуубу? Нет, я участвовал во всех видах вот этих, специально для того, чтобы опыт. В каждом бою получишь, в каждом виде, в другом единоборстве получаешь опыт. На этом начинаешь расти. И мне ближе все равно кикбокс, шусанда, вот эти виды спорта, которыми я сейчас на данный момент занимаюсь, и по ним только участвую. А рукопашный бой, вот эти тайский бокс для опыта очень хороший и очень помогли мне. На этом опыт пошел хороший. Кикбоксинг боюнча бир жылда канча беттешке чыгасың? Сколько раз боев выходил? Да, в год. В год? Да. По-разному выходит, смотря какие турниры. Есть международные турниры. Ну, в среднем сколько? Где-то 5-6 боев есть, не считая выездных еще. Это в Кыргызстане. А еще есть за пределами международные турниры. Мен айтайын дегеним да, мисалы үчүн кикбоксингден сырткары башка спорттун түрлөрүндө да беттеш отпайсыңбы? Демек, кикбоксинг боюнча беттештер аз болобу, матчтар, бойлор аз болобу да, беттештер? Ну, участвуешь там, здесь, У тебя столько сил и энергии прямо в других видах, да? Приходится. Это подготовка же идет. Получается, если ты к одному турниру подготовился, и здесь промежуток небольшой к другому турниру, ты уже в форме, получается. Ты уже в форме, тебе нужно просто удержать вес, проследить за собой, чтобы организм не перепахал. И все, чуть-чуть подвести себя к этому, и участвовать без проблем можно дальше. Ошондо тажрыйба алуу үчүн, опыт алыш үчүн. И опыт, при этом очень хороший опыт идет с каждым боем. Потому что соперники везде разные, у них у каждого свое мастерство. И при этом, получается, берешь их мастерство и растешь. Өзүңдүн карьераңда канча өлкөдө болдуң, канча мамлекетте болдуң? Каякта турнирлерге чыктың? Где участвовал? В каких странах? Азию, половина Азии проездил, половина Европы. Международные турниры. Мир, Азия был. Азии несколько раз участвовал, на мире несколько раз участвовал. Китай, Корея, много где побывал, если честно. Сейчас все страны, если начну перечислять. Дүйнө чемпионатында азырынча чемпион болуп элексиң, э? Да. Ошо кандай максаттарың? Дүйнө чемпионатында кандай даярдык? Качан чемпион болойм деген ой? Последний раз я вот участвовал, у нас здесь на Искуле проходил чемпионат Азии, где был профессиональный бой у меня, Вако Про Азия, где я выиграл, дрался с иракцем, хорошим опытным бойцом. И ощущения были самые такие лучшие, когда участвовал, когда наш народ поддерживал, там все кричали, поддерживали, и ощущения очень хорошие. Вот кикбоксингке сен кантип келип калдың эле? Эмненин негизинде буга чейинки биздин жанагы поколение, улуу муунду көрүп жүрдүң беле дейм да? Ну, кикбокс я пришел с другом, и были на тот момент звезды были, вот, Маралбек Агай мой, который, они тогда были, Руслан Абасов, Рамитлик был, Парсуков были,
На их боях, на их этих я вырос, я видел постоянно их бои, мы ездили во дворец спорта смотреть, как они дерутся, матчевые встречи проходили постоянно. Америка, Кыргызстан, Европа, Кыргызстан, мир против Кыргызстана даже было. Вот эти незабываемые дни, как во дворце спорта забивалось столько людей, мест не было, чтобы попасть туда. И мы умудрялись тоже присутствовать на этих боях. И вот эти эмоции, когда они дрались, как защищали честь Кыргызстана, сколько людей их поддерживало, на них мы выросли, на этих боях. И потом поколение пошло, потом Алена Фоев был, Кумар Джалиев, те, кто после них уже. И в дальнейшем вот так мы тоже там участвовали, тоже с ними тренировались, их дух переходил к нам, и за счет них мы выросли. И вот это я сейчас до сих пор помню, как они дрались. И так и пришел кикбоксинг, и до конца вот сейчас уже. 14 лет я кикбоксингом, с 14 лет занимаюсь, уже 15 лет. Ушул кикбоксинг менен алектенип жүрөсүң да. Бул жакта каражат жагы кандай болот? Каражат жагынан өзүбүздүн эле туугандарыбыз десек болот, тренерлерибиз, байкелерибиз ушулар жардам берип, ушулар спонсор болуп, бир жактарга барсак ушундай билет жагына ушундай немелерди алып берип спонсировать этишет. Азырынча Азыр чындап келгенде эме да, биздин кикбоксерлор аябай жакшы, чоң результаттарды көрсөтүп жүрөт, бирок элдин арасында мурдагыдай популярдуулук бир аз түшүп кеткендей болуп атат да. Башка спорттун түрлөрү мүмкүн ушундай элдин көңүлүн буруп кетти. Кикбоксингде кайрадан ошол деңгээлге чыгаруу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Кикбоксингде бул ал деңгээлге чыгарыш үчүн азыркы учурда бирок кикбоксинг Азияда Кыргызстан мамлекети алдыңкы орундарда турат да. Азыр деле ойлойм, Кыргыз мамлекетинде кикбоксинг жакшы эле деңгээлде, бирок азыркы учурда көп башка вид спорта, мисалы алганда ММА спорту, вольный классик деген борьба, ошолар көп популярный болуп кетти. Алардын арасында кикбоксинг деле бар. Ага жараша кикбоксингде өзүлөрүнүн мыкты чебер спортсмендери да бар. Кудайым буйруса, ошол 2000-жылкы 99-жылдагы спортсмендер дагы ушундай спортсмендер жаралат деген үмүттөбүз. Кудайым буйруса. Эгер карап көрсөк, азыр биздин кикбоксерлор мыкты. Ийгиликтери жакшы, ошо силер деле отургандардын алардан эми кем калбайсыңар деп айтсак болот да. Карьераңар уланып атат, дагы чоң ийгиликтер жаратасыңар. Анан ошого кошумча ушундай күйөрмандарды тартып, аябай жанагындай популярный кылыш үчүн деген ойда, мүмкүн жана треш-ток сыяктуу бир нерселер болушу керекпи? Ушул жагы кандай? Мисалы үчүн аралаш мушташ өнөрүнөн айырмаланып, кикбокста андай ызычуулар көп болбойт, азыркы учурда ошол ММАде ошол треш-токинг ошолор аябай катуу иштейт, популярность интернетте, анан кикбоксингде андай нерселер көп болбогондуктанбы же кандайдыр бир нерсени жакшы аткарып же элге жакшы көрсөтсөң, элге ошол нерсе жагат да. Себеби бойго чейин ММА спортчулары бири-бири менен конференциялар болот, наркы берки сөздөрдү айтышып, бирдемкелерди ана мына деп эме кылышат да. Ошондой эле болсо, эгерде кикбоксингде деле же көп турнир өткөрсө, профессионалдар арасында Кыргызстанда дагы көп турнир өткөрсө, ошондой деңгээлге барат. Азыркы учурда бир аз азыраак болот, бирок мына азыр эртеңки боло турган К1 боюнча бул турнир дагы өтө чоң деңгээлде турнир болуп жатат. Ушул менен эле токтоп калбастан, дагы көп турнир болсо ошол деңгээлге жетип, популярдык кикбоксинг өзүндө популярдык кайра жандырса болот да. Ошо буга чейинки акыркы беттешиңди каякта өткөрүң эле да? Канча убакыт өттү, мисалы үчүн? Буга чейинки беттешим бир жума мурун болду. Бул ММА боюнча болду. Профессионалдар арасында анда дагы Өзбекстан менен беттештим. Технический экинчи раундда техникалык нокаут менен жеңишке жеттим. Демек, эки беттештин ортосу ашып кетсе 10 күн, 2 жума эле аралык болот. Ашып кетсе 10 күн, бул мага чалып айтышканда бул өзүнчө мага да риск болду.
себеп дегенде бул өзүм жеримде дагы урушуп калгым келди. Азыр жашпыз. Жөн турбастан азыркы бул убакта өзүбүздүн кылган мээнетибизди көрсөтүп калышыбыз керек да. Азыр убакыт өтүп баратат да. Анан тишиң барда таш чайна дегендей. Тишиң барда таш чайна дегенде ошондой. Мен өзүм ишендим дагы. Ушул травмадан бияктан тренерлер чалды, травма болуп калып, этият болду. Мен аракет кылып, ошол өзүмө ишенип, андай болбойт деген үмүт менен ошол ал жака дагы бул риск да, мындай караганда. Анан чыктым, Кудайга шүгүр, азыр ден соолугум бүт баары жакшы. Ошо Бияктагы Кейвандагы 25 февралдагы ал белгилүү болчу, беттешке чыгып. О, белгилүү болчу. Ошого карабай сен ага чейин демек аралашмашташ өнөрүнө өзүнүн күчүн сынап көрдүң. Ушул эле суроодо акыркы беттешиңер качан болду эле? Урмат. Последний бой в 2018 году провел в ноябре. В конце ноября, получается, в Казахстане дрался. Там тоже профессиональный бой был. И там принял участие, выиграл нокаутом соперника своего. Там было за звание тоже чемпиона мира по их организации. А сеники качан болду эле? Меникине уже 1 жыл болуп, 1 жылдын 100 болуп калды. Ошого азыр мындай бир аз вес кошуп алып турмун, көптөн бери веске айтып. Ошо 1 жыл болуп калды, 1 жылдын 100 болуп калды акыркы боюма. Негизинен 1 жылда канча беттеш өткөрсө ошол идеалдуу болуп эсептелет? Болжол менен да орточо. Болжол менен айына 1 жолу чыгып туруш керек. Жок, айына көп болуп калат го дейм. 2 айда, 3 айда бир мушташып көрсөң, мындай жакшы болот. Акыркы сөзгө өтө берсек да, бул 25 февралда боло турган кикбоксинг боюнча эл аралык турнирдеги максатың, каалооң жана андан кийинки негизги ушул карьераңда бийик чоку деп эмнени эсептейсиң? Ошол кандай пландарың бар? Алдыда пландар ошол азыр турнирге аз калды. Ошол азыркы ой 25-нчи турнирге жакшы даярдандык. Кудайым буйруса турнирде жакшы бой көрсөтөбүз деген үмүттөмүн. Мен сопернигимди айта кетсем, жакшы соперник, ал дагы Муай-тай боюнча дүйнө чемпиону. Профессионалдар арасында 4 бой өткөргөн, 3 жеңиши бар. Андан дагы пландар апрелде дагы мен кикбоксинг боюнча профессиональный боюм бар. Кудайым буйруса апрель айында. Андан дагы ошол быйыл чемпионат Азия, чемпионат мира бар кикбоксинг боюнча. Мен өзү кикбоксинг боюнча 2 жолу чемпионат мирага бара албай калгам. Ден соолукка байланыштуу же каражатка? Каражаттарга байланыштуу. Быйыл Кудайым буйруса ошол болгон күчүбүз менен аракет кылып, ошол чемпионат мирага барып, чемпион мир болуп келгим келет. Бул бардык эле адамдын өзүнүн каалоосу, мындай мечтасы болсо керек, кыялы болсо керек, чемпион, дүйнө чемпиону болуш. Ошол дүйнө чемпиону быйылкы максатыбыз, бири башкы максат дүйнө чемпиону болуу. Демек, график жакшы экен, быйылкыга турнирлергенен эң башкысы ошолорго барып ийгилик жаратыш керек. Албетте ийгилик каалайбыз. Быйыл кандай пландар бар? Анан вообще Ну, в этом году у нас планы сейчас профбои продеремся, потом в дальнейшем тоже профессиональные бои должны быть. Потом также в этом году чемпионат мира у нас будет среди любителей, где я собираюсь съездить и стать чемпионом мира, потому что прошлый чемпионат мира мне не удалось стать чемпионом мира, стал серебряным. Но в этом году я хочу и очень хорошее желание стать чемпионом мира. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул кадрлуу конокторубуз студияда отурган 25 февралда өздөрүнүн жооптуу беттештерин өткөрөт. Азыр болсо биз кенен ушул кикбоксинг тууралуу сөз кылдык. Эми сиздерге эркин микрофон берип кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана спорт сүйүүчүлөрү, сиздерди 25 февралда Бишкек шаарында спорт сарайында боло турган Кейван Pro Max турнирине чакырабыз. Келип, кыргыз мушкерлерин колдоп, дем күч берип кетиңиздер. Желаю всем, чтобы все приходили и занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Нынешние дети наши сейчас очень слабенькие, и поэтому нужно, чтобы они тренировались, вели активную жизнь, занимались спортом, следили за собой, посещайте залы. Несмотря какой вид спорта, выбирайте любой,
Главное, в здоровом теле здоровый дух. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана спорт сүйүүчүлөрү, сиздерди 25 февраль K1 Pro Max турнирине чакырып кетебиз. Ошол жерде кыргыздын жигиттери беттешет. Кыргыздын жигиттерине дем күч берип кеттиңиздер. Силердин дем күчүңөр менен биз дагы башкача настрой менен, башкача дем күч менен чыгабыз деген үмүттөбүз. Силердин бүт барыңыздарды, ар бириңиздерди күтөбүз. Келип бизди колдоп кетиңиздер. Мына ошентип бүгүнкү спорт тайм берүүсү соңуна чыкты. Биз болсо студияга келген конокторго ыраазычылык билдирмекчибиз. Келип, мына ушул машыгуулар жүрүп жатканына карабастан, азыр бизге убакыт бөлүп келип, ушул эл менен элге өзүңүздөр маалыматыңыздарды берип кеткениңиздер үчүн ошондой эле биз дагы ушул спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз. Кыргыздын желегин дагы далай жерде желбирете берсин. Эң башкысы ушул 25 февралда биздин көрөрмандардын көз алдында ийгилик жаратат деген үмүттөбүз. Мен болсо сиздер менен коштошмокчумун. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.